Кыргыз Республикасынын элдик медицина жана энергия академиясынын президенти биоэнергетик парапсихолог Талут Мураткан Абаскановичти сөзгө тартты. Ушул академиянын максаты эмне? Сиз жетектеп турган ачууга эмне себеп болду? Бул элдик медициналык академиянын ачуунун эң негизги максаты биздин коштуна өлкөлөрдүн баардыгынан элдик медицина академиясы бар да. Мен өзүм Казакстан Республикасынын элдик медицина академиясынын анык мүчөсүмүн. Ал жерге мүчө болгонума 10 жылдан ашып калды. Элдик медицина алардын ачылганына мына алардын эмесинде мына 25 жылдык юбилей өтүп кетти. Азыр 30 жылдан ашты. Алар элдик медицинага аябай көңүл бурат. Анткени элдик медицина бул медицинанын эмеси да мындай. Атасы деп койсо болот да. Ушул элдик медицина болгондон баштап, анан кийин бул азыр ушу элдик медицина өркүндөп, азыр современный медицина өсүп чыкты. Элдик медицина эмнеден башталган? Бул адамдар биринчи адамзат пайда болгондо адамдар сынык, жоокерчиликте сынган, аңчылыкта сынган, жашоодо, турмуштагы колу буту сынып ошондон баштап ошолор дарылап, андан кийин баштап ар кандай медициналык ырым-жырымдар чыгып, анан адамдар бири-бири ооруйт, адам деген ооруйт да. Ошолорду оңдоп, түздөшүп отуруп, элдик медицина пайда болгон. Элдик медицина бул байыркы адам жаралгандан бери элдик медицина. Ошонун академиясын ачууга ушул Казакстандын академиясы мага түрткү болду. Анткени алар бүткүл элдик дарыгерлерди башын бириктирип, аларды окутуп атат да. Окутуп, светский билим менен байланыштырып, анатомиясын окутуп, оорунун келип чыгышы, аны кантип дарылаш керек, ысык суукту кантип аныкташ керек, муун ооруларды кантип аныкташ керек, жан дүйнө ооруларын кантип аныкташ керек. Буларга специалисттерди атайын даярдашып атат да. Анан Россияда да бар, коңшу Өзбекстандын да академиясы бар, академия элдик медицинасы. Биздин Кыргызстанда жок болду да. Аны мен ойлодум, эмне үчүн биз ал жакка барып, ошолордон үйрөндүк, эми бирок биздин Кыргызстанда да болсун деген максатта мен былтыр жүгүрүп жүрүп, ошо элдик медицина академиясын ачтым. Эми элдик медицина академиясынын максаты эмне? Максаты азыр бизде элдик дарыгерлер көп, аябай көп. Ошолорду мындай багыт бериш керек, аларды окутуш керек, сертификат бериш керек, диплом бериш керек. Могу элдик медицина менен министерство жана саламаттык сактоо министерствосу бирге иштесе, биздин элге пайда болор эле да. Жанагы бирин-бирин өгөй көрбөй, бири-бирин жакшы түшүнүш керек да. Медицина бизди эметип атат да, мындай жээрип жатат. Элдик медицина жээрип атат алар милдеттеп. Эми жээргендер деле чын, анткени элдик медицинада бизде ар кандай кокустуктар деле болуп кетип атат. Билими жоктор, то есть жаңы эле мындай ушул жолду үйрөнгөндөр мүмкүн кырсыктап калып атат. Андайлар эми дайыма эмес, болот да. Эми турмушта болот, турмуштун жашоосунда, бирок ушуларды окутушубуз керек, багыт беришибиз керек. Основной психологический багыттарды беришибиз керек. Андан башка элдик медицинанын максаты эмне деп түшүндүрүшүбүз керек аларга. Алар элди дарылайт. Дарылаганда ошолордон результат болобу? Элдик дарыгерлердин результат болгондор аябай көп. Ошо элдик дарыгерлерден сакайгандар көп. Ошолорду туура багытка берсек, анда бул элдик медицина биз академиясы өзүнүн максатына жетет деп эсептеймин. Сиз Тибет медицинасы менен дарылайм экенсиз, кандай ыкмаларды колдоносуз, кандай жол менен дарылайсыз? Эми элдик Тибеттин медицинасына каяктан келдим мен. Бир кезекте мен дагы ушу баягы эмне деп коет, баш ооруган Кудай менин иши жок деп мен деле элдик медицинага кийин келдим. Өзүм баштаганыма бир 20 жылдан ашып калды. Бирок мындай эң негизгиси 12 жыл болду. Толук киши көрүп ушулга отурганыма. Ага чейин башка кызматтар иштеп жүрдүм. Бирок кыргызчылыкты үйрөнүп, элдик медицинаны үйрөнүп, Тибеттин медицинасын үйрөндүм. Бир кезекте мен да больной седой худой болгом.
оорукчал, баш оорубаган Кудай меши ушундай да. Анан мен дагы ушу кыдырып, тияка барып, ушу дарылануунун ыкмаларын издеп, анан бирок таппагандан кийин анан китеп окуй баштадым да. Эң биринчи Куран окудум. Курандын китептерин окудум. Курандын тафсирлерин окудум. Библияларды окуп чыктым. Будданын китептерин окуп чыктым, Тавратты окуп чыктым. Айтор Кудайга байланышкан китептердин баарын окуп чыктым. Кайра окуп чыктым. Бир нече жолу кайталап окуп чыктым. Түшүнүп түшүнбөй калып аттым. Ошолордун баарынын арасынан анан ушу Тибеттин адамдын өзүн өзү калыбына келтирүү деген китепти таптым да. Адам кантип өзүн өзү калыбына келтирет. Мисалы үчүн адам өзүн өзү калыбына келтирмейинче бул өзүнүн жолун ача албайт. Адамдар айтып атат, биз жол ачабыз, анан бак ачабыз деп атпайбызбы? Жалпы рекламалык максатта айтылып атат. Бирок негизги адам ар ким өзү ачыш керек. Багын да ачыш керек, жолун да ачыш керек, аң сезим, көкүрөк көйдөн көзүн ачыш керек. Илгери айткан кыргыздар эсүү байыркы эл, анан аябай акыл эстүү улуу эл да. Мен кыргызды аябай жакшы көрөм. Өзүм кыргызмын, кыргыз болгонума сыймыктанам. Анткени кыргыздарда улуу ойчулдук бар. Анткени анын көкүрөгү ачык, анын көйдөнү ачык, анын көзү ачык. Анын көкүрөгү көр, андан эчтеке чыкпайт деп айткан. Анын көйдөнү ачык, жабык, көзү жабыган деп. Ошо көрө албай, ошон үчүн кыргыздар көрө билген адамды жакшы көргөн. Ал баардык эле дарыгер болгон эмес, жөнөкөй эле адамдардын ичинде көкүрөк ачыктар болгон, көйдөнү ачык болгон, көзү ачык болгон, келечекти көрө билген, багытты биле билген, турмуштун жашоосун билген адамдар көп болгон. Азыр деле бар. Ошолорду биз ошол багытты иштешибиз керек да. Ошол көкүрөктү, көйдөнү көзсүз үчүн Тибеттин медицинасы өтө күчтүү. Мында бардык жанагы могу жерде адамдарды аура деп коет. Аура толук болгондо, бул адамдар толук болгондо, бул өзөк жүлүн толук иштегенде, мына 7 чакра болот. Ушул 7 чакра толук иштегенде адамдын жолу ачык дагы, көкүрөк көйдөн көз ачык болот. Көкүрөк көйдөн көз ачык. Эми бул эмнеден ошо пайда болот? Мынагей. Ушул аура бузулат. Мен айтып жүрөм. Адамдарга 4 жерден жолу жабылат. Жолу дагы, иши дагы каяктан баштадым. Көз өтөт, ач өтөт, сук өтөт, тил өтөт, ушинтип отуруп, мына энергиялардын баары чыгып кеткенде, адамдардын жанагы жаркырап турган энергетика бузулат. Мынакей. Эң биринчи мына көз тийгенден кийин, сөз тийгенден кийин, ач өткөндөн кийин эмнеден баштайт? Жан дүйнө ооруйт. Адамдын жан дүйнөсү ооругандан баштайт. Эчтеке көңүлү кадуусу келбей калат, жашоого болгон көз карашы оңолбой калат, уйкусу келет, же болбосо шалдырайт. Айтор мандем жок болот да. Ошолордун баардыгы биринчи көз тийгенден, сөз тийгенден, сук өткөн. Мына ушул жан дүйнө ооругандан эле ой чачыранды болот дагы. Анан ой чачыранды болгондон кийин мына тамак аш сиңилүү оор эмеси бузулат. Бирок ошонун ичинде кайсы жериңиз слабый болсо, мисалы мындай начар болсо, жүрөк начар болушу мүмкүн, бөйрөк начар болушу мүмкүн адамдардыкы, тукумуучулук оору бар болуш керек ичинде. Ошолордун баардыгы биринчи козголот. Ошол жана Тибеттин медицинасындагы эң күчтүү ушул жерде. Ошол жанагы 7 чакраны иштетүүдө, аураны толук калыбына келтирүүдө, анан физически мындай карууду келтирет. Ошолорду мен үйрөнүп, өзүм калыбына койгом. Мисалы үчүн, мына жерде турат. Бир кезекте мен деле көрдүңүзбү? Кандай энергиям начар. Чарчап турат, көзүм титирейип турат. Эми мына жерде 4 айдан кийинки сүрөтүм. Мына Тибеттин медицинасы менен кандай Тибеттин жолун үйрөнгөндөн баштап 4 айдан кийин. Мына 1 жылдан кийинки энергиям. Көрдүңүзбү? Мындан кийин мына 13 жылдан кийин. Андан кийин мына жерде мына айтып атат жана метаболический эмне коет. Анализатор тела деген аппарат бар. Ошондо айтып атат. Мен 54 жашымда. Мени 44 метаболический возрастты 44 деп атат. Физиктүү. Оны 10 жаш кичүүлүккө көрсөтүп атат. Бул жерде сүйөктүн составын, суунун, булчуңдун составдарын баарын эсептегенде ушундай келтирет да.
Бул эмнени айтат? Бул сөзсүз адамдар өзүн калыбына келтире алат деген сөз. Бул бат эле келет. Биздин жолдо келип үйрөнгөндөргө бул бир эле жумалык. 7 күн, 10 күндүк эле өтө чарчап калгандарга эме болот. Bir жума 10 күн келет. Анан начар жакшы болгондорду биз бат эле үйрөтүп коебуз. Бат эле үйрөтүп, баардык ошол эмелерди жасайбыз. Андан башка калыбына келтиребиз. Адамдардын психологический, анан физический эмеге калыбына келтиребиз. Ошону үйрөтөбүз. Биз баягы кээ бирөөлөр өтөт. Келип эле сылап койсо же болбосо бирдеке берип койсо эле мен жакшы болуп кетсем деген биздин эме жердештер бар. Бирок ал туура эмес. Адамдар өзүн өзү калыбына келтирмейинче эч убакта мындай адамдар башка бирөө оңдой албайт. Биз окутабыз. Академиянын максаты ошо да. Адамдарга окутуп, өзүнүн жолун ачып, физический, анан умственный развитие болуш керек. Ошол жанагы көз тийгенден, сөз тийгенден, өзүнүн оюнан адашкандан, депрессия болуп кеткенден, жан дүйнөсү бөлүнүп кеткенден, бирөө аракечтикке бөлүнүп кетет, бирөө тамеки чегип кетет, бирөө наркоман болуп кетет, бирөө үй бүлөлүк араздашууга кетет, кээ бирөөлөр бир туугандара чачыранды болуп кетет, өзүнүн ойлору бири-бирине келишпейт. Ошолордун баарын калыбына келтирүүгө биз ар тараптуу жардам беребиз. Ар тараптуу, бирөөүнө эле эмес, баардыгына чогуу жардам беребиз. Ошол биздин тибеттин медицинанын эң күчтүүлүгү ошондо. Кыргызчылыкка кандай карайсыз? Кыргызчылык деген бул кыргыздарда касиет бар. Ар бир, мен жана айтпадымбы, кыргыздар бир олия эл болгон. Кыргыздын эми жаман ат үркүткөн деп коет, ушундай эмесет да. Күчтүү эл да, аябай күчтүү эл. Акыл эстүү, жан дүйнөсү бириккен, баамчыл көкүрөгү менен, көөдөнү менен так айткан, октой сүйлөгөн, анын келечеги барбы жок көрүп турган, ошо кыргызчылык деген ошол. Ошол ачылганда ар бир кыргыздын өзүнүн бир керемет жетишкендиктери бар да. Ошону өздөштүрүш керек. Биз жана кыргызчылык бар деп коет. Ал жанагы өздөштүрүп, ошондон кийин жол таап, кыргызчылыктын жолун, ушул жолдорду тапканда кыргызчылык бар деп коюшат. А негизи баарында бар. Баарында. Ошолор ар бир өсүп чыгыш керек. Ар бир кыргыз өзүнүн калыбына келтириш керек. Түпкү ата бабанын жолуна түшсөк, ошондо гана биз өзүбүздү көкүрөк көйдөн көзүбүз ачык, ынтымактуу, бийик калк боло алабыз. Болуп келгенбиз, бирок эми болуш керек. Адамдар көбүнчө өздөрүнүн ордун таппай жүргөндөр бар. Буга кандай жардам бере аласыз? Мен жана да айтпадым, ордун таппай жүргөндөрдүн баардыгы биринчи эмнеден башталат? Бул Матай би Оли айткандай, жана көз тийген, сөз тийгендерден куткарышыбыз керек. Анан өзүнө мындай таарынычты кетириш керек. Эң биринчи адамдар өзүнүн жолун эметкенде таарынычтан баштайт. Бул таарыныч адамдардын өз аурасын талкалайт. Жан дүйнөнү биринчи таарыныч талкалайт. Таарыныч бар жерде рак бар. Ал гарантированный рак бар. Инсульт бар, инфаркт бар. Таарынычты токтотушубуз керек. Бирибизге болгон таарыныч, өзүңө болгон таарыныч, тагдырга болгон таарыныч. Бул таарынычтан кетмейинче бул адамдар айыга албайт. Баары бар, азырчы адамдарда баары бар. Бирок жан дүйнөлөрү жарды да. Илгери Чыңгыз Айтматов айткан экен, мурда сабатсыз элде маданият болгон депчи. Азыр билим алгандар менен маданиятсыздар аз. Билим алганы менен элде азыр билим алып атышат, бирок маданият аз. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Эми мен бул жерде эмнени айткым келет? Чыңгыз хан дүйнөнүн жартысын теңинен көбүн басып алганда Тибеттен ламадан чакырткан. Эми лама деген бул Олия да. Олиядан чакырып, ал кишиден сураган. Биринчи учурашканда, акыр келчү ажалдан калчу жол барбы деп. Ал киши айткан, акыр келчү ажалдан калчу жол жок, бирок өмүрдү узартуучу жол бар деген. Ошол өмүрдү узартуучу, силер айткандай жанагы ажалдан калчу жол жок, өмүрдү узартуучу. Ошол маданияттын баардыгы ошол биздин жанагы өзүбүздүн көкүрөк көйдөн көз жабык болуп калганда маданият жок болуп калды да. Маданият. Маданият деген ошол бул адамдар эмнени айтат? Таалимдүү, ийбалуу, ыймандуу деп коет. Ошого келбей атат да, көкүрөк ачып. Мисалы үчүн автобустарда деле, мына азыркы маршруткаларда айталы,
таалимдүү бала, таалимдүү киши, улуу киши болсо тура калып бири-бирине ыңгайына жараша, ден соолугун карайт, баамчыл болот да. Ой, бул кишинин ден соолугу эмерээк көрүнөт, кезинде отуруп, улуу киши болсо тура калат. А жаштар отуруп калат. Кээ бир жаштар тиме учуп турат. Акыркы местеде болсо да келиңиз дейт да. А бирок өтө мүмкүн эмес да. Бирок ошондой болсо да, анын ошол жана ички маданияты ошол жерге отуруп албайт да. Жана жаш баланычы байке келиңиз, эжеке келиңиз деп ушундай арттан чакырышат да. Ошол жана дээр да, адамдарда дээр болот бир. Анан дээр уктап калгандар болот. Ошол уктап калган дээр бул иштебегенде бул жана маданиятсызга келет да. Азыр эмнегедир адамдар жукка тартып кетти, кичине кыйналып калса ичкиликке берилип кетип атат. Буга сиз кандай жардам бере аласыз? Ичкиликке эң биринчи ошол жанагы адамдар ичкиликти ичкендер бар, боор жегендер бар, топурак жеген бар, тамек чеккендер бар, наркоман. Бул адамдардын ушу потребности. Жанагы алсыздыктан ошолорго барат. Аракка барат, алсыздыктан, турмуштун учурлук кыйынчылыгына, жашоонун учурлук кыйынчылыгына чыдай албайт дагы, андан кийин барып неме кылат? Арак ичет. Же болбосо тамеки чегет. Же болбосо ачууланат. Ушулардын баардыгы ошол эрк жок. Жанагы биздин көнүгүү, Тибеттин көнүгүүлөрүнүн эсебинде биз ошо эрктерди, воланы иштеп чыгабыз да. Адамдар жанагы ар бирин өзүн адам менин эмелерим бар. Адам өзүн жеңсе, бүт аалам ошол адамга кул болот. Эгерде өзүн өзү жеңилсе, бүт ааламга ошол киши кул болот деп айтам. Адам өзүн өзү жеңиш керек. Мындай өзүнүн эрки начар адам гана ошо аракка, тамекиге, боорго, наркоманга кетип калат да. Ошондой ар нерселерге кетип калат. Аларды дарылайбыз. Биз аларга тарбия беребиз. Денелерине бал менен массаж жасайбыз. Көнүгүүлөрдү үйрөтөбүз. Анан чөптөрдү беребиз. Ичинен кетти жана токсиндер деп коет. Ошону каалоочуларды жок кылабыз. Мазар басам дедиңиз, мунун кандай пайдасы бар? Эми мазар ата бабалар басып келген. Ал убакта меситтер болгон эмес. Көчмөн эл калп болгон. Дин ишеними ар кандай болгон. Биз байыркы теңирдешип, Кудай дешип жүргөн да. Анан кийин 14 кылым болду, ислам динин кабыл алып, аны баардыгы кабыл алган жок. Анан кийин уламалар этаптына келип отурду. Ислам илимин бул Кожо Ахмет Яссауиден кийин гана бул биздин улуттук каада салт менен исламдын экөөнүн айкаштырып, бул кылыч жолу эле кабыл алган ата бабаларыбыз. Ошол кабыл алгандан кийин ошол мазарлардын баардыгы ошо жанагы илгерки байыркы убакта басканда. Бул мазар эмнеси? Мазар бул эки түрлүү жер. Колдон жасалган мазарлар бар, анан табият мазарлары бар. Табият мазары аскап, тоо, булак, тал, ушундайлардын баары бул табият мазарлары. Колдон жасалган эмеле мазарлар кайсы? Жанагы мунаралар, улуу адамдардын жаткан жайлары, күмбөздөр, же болбосо бир атайын курулган бир каба таш сыяктуу да. Ошолардын баардыгы бул мазар. Мазарларда эки түрлүү болгон табият мазарларына адамдар таштарды кармап, о таш мага ден соолук бер дебейт. О Кудай, ушул таштан мага шифа бер дейт. Анткени ташта энергия бар. Оң энергия, терс энергия. Адамдарда кара энергия каптап келгенде, жаркыраган ташка барып туруп кармаганда, анын жанагы жаман энергиялар бар соп кетет, жакшы. Ошондо Кудайдан сурайт, Кудай мага шифа бер деп. Ушундай да. Сууну жууп атканда, о Кудай, ушул суудан дартыма давай детиме шифа бер дейт. Деп ичет. Ошол сууда химиялык составдардын баардыгы өзгөрүлгөн. Бирөө иче карынга пайда, бирөө бөйрөккө пайда суулар бар, бирөө тери ооруларга шифа бар. Ошолго ошо таза жерлерден барып Кудайдан сураган. Мазарга сыйынбайт адамдар, мазарда сыйынат. Ушул экөөнү ажыраштырбай эле мазарга сыйынат деп скандал болуп атат да. Андай эмес, мазарда Кудайга сыйынат.
жараткан Аллага сыйнат. Мага шифа бер дейт. Ошол суудун аркасынан жанагы террор, Айып пайгамбар террорлорун ошо булактын башынан балчык менен сыйпап туруп кетирген. Сулайман пайгамбар болсо суу менен кетирген. Бүркүп, же болбосо жана сескендирип. Иса пайгамбардын леби деп коет, бул биотоктун баары Иса пайгамбардан келген. Булардын баары ушундай. Мухаммед пайгамбарда бул акыркысы пайгамбар тиминде айтып атпайбы? Ажалдан башканын баары шифа деп тимин берип атат. Андан башка бал жанагы ары деген бар, Куранда жазылып турат. Мен ошо асынан бал менен дарылайм. Бул Куранда жазылган. Эми мен бүт эле пайгамбарлардын эмесинен жанагы медицинасынан да алгам. Анткени мен жалаң эле Тибетти албайм. Пайгамбарлардын дагы өзүнүн медициналары бар. Ар бир пайгамбардын ошо медициналарын баардыгын изучат этип, ошолордун биздин өзүнүн колубуздан күчүбүз жете тургандан, билимибиз жете тургандан ошондон дарылайбыз. Демек, мазар бул өзү таза жер жана энергиялуу жер деп айтса болот. Ооба, таза жер, энергиясы. Андан башка жанагы химиялык составы тигиден башка жерден энергия чыгат. Yani вулкан сыяктуу болгон кээ бир мазарларга барсаңар, жер ысык, жылаң айлап басып туруп энергетика алат. Кээ бирлерде бир жылуулук түшүп турат. Агым. Төңөн бир ошол жерге барганда көртүрлүгүңдү да, тирчилигиңди да, башкаңды унутулуп мазарга барып эле бир Кудайды гана эстеп каласың. Жаркырап эле. Кудайды гана, Кудайдан башка эчтеке ойлобой атат. Жанагы көртүрлүк, жаман ойлордун баары ошол жерге барганда тышсалат. Бул ошо жанагы ата-бабалар эмне жип байлап койгон. Жипти азыр көп булуп байлап атпайбы? Носки байлап, бул туура эмес. Жип байлаган туура эмес. Ал жерде илгерки убакта жанагы оолялар, жанагы дарыгерлер, эмчилер, домчулар ошолорду көрүп ошол жерден энергия алып, ошол жерден баланча оору дайыгат экен деген белгини эле муну чоң ак жемеден эле бирди байлап койгон. Ошой бир ыйык жер экен. Бул касиеттүү жер экен. Мындан эме кылбайлы, жаман кылбайлы, болгобайлы, тазалабайлы деп ошол жерден оолап өтүшкөн. Ата-бабадан дуа кылып отурушкан, Кудайдан тилек кылып отурушкан. Анан азыр эми аны жибин байлап насип бул мазарды позор кылышып атат да. Азыр көптүн эми жип байлаганга туура эмес. Туура эмес. Азыр эле белгилүү знактар коюлуп турат. Мазарга барып энергия алса болот. Руханий энергия алса болот, физический энергия алса болот, асмандан түшкөн нурлардан, жерден чыккан энергиядан ошол бул мазар. Төлгө салам дейбиз. Айтыңыз, сиз салам. Жок, эметебиз. Бул төлгө. Төлгө салам дедиңиз. Мунун мааниси эмнеде жана максаты кандай жемиштер болот? Эми төлгө деген бул ата-бабадан келаткан жол. Адамзатта деле ошондой. Башкалар карта менен ачат, бизде таш менен ачат. Ташты чачып ачат, ташты бөлүп ачат. Ар баргандай. Таш болбосо жанагы Ноянын курчактарын алып ачат. Бул өзүнчө бул ырым. Эми биз келечек ачпайбыз. Мисалы үчүн мал жоголуп кеткендер келет да. Адам жоголуп кетет. Ушул жерди төлгө ачкан эле көрүнүп турат. Кайсы тарапта, кайсы багытта, эмне болду? Ушулардын баары көрүнүп турат. Бул эми Кудайдын деле бул Кудайдын эле керемети да. Биз эмне пендебиз да. Ошо ар бир адамдарга жаратып, ошо төлгөнү түшүндүрүп, бул табияттан берген, Кудайдан берген илим да бул. Болбосо мында мисалдар көп да. Эң биринчи мен ошол жерде алыста туруп, ким жана бир жоголуп кеткен адам жөнүндө көргөм да биринчи. Токтогулда бир жигит алып кетип сууга. Сууга алып кеткендерди билбейм. Ушул кетип атсам бир кичинекей кыз келип, "Кел, кызым, эмне келдиң?" десем, ошо тайкем жок. 2 күндөн бери ошону издеп келдим дейт. Төлгө ачып бересиз. Мен төлгө аччы эмесмин. Төлгөнү кийин ачтым. Анда мен аян алчумун да, жазма аянчы деп коет. Ошондо айта баштадым да, тайкең Кашкат менен киши экен, сууңар батыштан чыгышты көздөй, Токтогул кесим көздөй агат экен. Ошол суунун жээгинде, наркы бетинде ак сарай бар экен. Ак сарайда 2 жигит бар экен. Ошол 2 жигиттен сурасаңар, айтат тайкең. Бирок 2 жигитти милицияга берип ара кылбагыла деп айттым, сирле. Тиешеси жок алар. Анан да эртең аны билеткенде анын аркасынан кубагыла депчи.
Ошо менен ал күн өтүп кетти. Эртеси күнү кайра кечке маал 2 киши келди. Ушинтип кече айтыпчыз, ушу 2 баланы таптык. Ушундай кеткенин айтты, эмне болот деп. Анан эмне кыларын билбей отуруп, анан дагы дуаларым кылып, тилегим кылса, анан жаздым. Мен жазам, китептерге эмеле бар да. Блокноттор турбайбы? О жерде бүт аяндарды эме менен, ыр менен жасам. Ыр менен жасам, кара сөз менен жасам. Келет, мен өзүм билбейм. Карандаш менен постоянно жанымда турган ушу, аламда жаса берем. Ошондо алар жөнүндө маалымат жасам да. Ошондо жазып бердим. Кашкат мен ошо жана аты тайып кетип, каза болуп, анан ушундай жерде болот, анан токтогул кеске кирелекти табышып алды. Ошондон кийин мен билип калдым, что Кудай Таалада да улуу күч бар экен, бизге билгизүүчү деп. Анан көп эле мисал көп. Бирөөнүн мал жоголуп кетет, бирөөнүн эчкиси жоголуп кетет, бирөөнүн уй жоголуп кетет, бирөө топостор жоголуп кетет. Ушул жерден туруп эле телефондон айтып берүүгө мүмкүнчүлүктөр бар да. Эми бул өнөр жөн жерден келбесе керек. Эмне себеп болуп сиз бул ишти аркалап калдыңыз? Балким ата тегиңизден ууду эле. Бул ата тектен да келаткан, менин атам өзү мектепте директор болгон. Бул мындай светский эмеге көз ачылганда, кайсы мектепте барса оңдоп, жакшы мугалимдерди чыгарып, жакшы окуучулар чыгарган. Менин чоң атам өзү декан болгон экен, ал киши бул менен алек болуп турат. Чоң атамдын чоң атасы дарыгер болуптур. Рыскелди Бокмур деген адам болгон. Ал киши тамыр кармап киши көрчүкөн. Андан башка өзүм апам мындай киши кара көрчү. Анан негизгиси мынау көпчүлүгү Тибеттин эмесин жолун үйрөнгөндөн кийин меники көкүрөктөрүм ачылып кетти. Бул жанагы канда болсо, ата текте болсо, ошол ачуучу жол ушу Тибеттин жолу да. Жана кармаларды ачканда көкүрөккөрдөн батты ачылып кетет экен да. Любой киши ачып алса болот экен. Мисалы мага келгендердин көпчүлүгү эле ошол жолдорду ачып кетет. Кээ бирөө сүрөтчү болуп кетет. Обязательно киши көрбөйт. Сүрөтчү болуп, мына четте турган сүрөт турбайбы? Тарелка. Ошону ошол жерден көз эме ачып, жолу ачып. Анан мына 50 жаштан ашкан бала жигит тарелкадан сүрөт тартып көрдүңүз, кандай сонун тарткан. Ошону бардыгы эле ушул жерден ачылышат. Кээ бирөө акым болуп кетишет. Кээ бирөө сүрөтчү болуп кетет, кээ бирөө саймачы болуп кетет. Кээ бирөөлөр башка бир деканчылык жолго кетет да. Жанагы жолун ачыш керектен болсо да, өзүнүн багытын туура берсек биз, ошондо гана адамдардын эмете алат. Кээ бирөөлөр эмелер да мындай. Кээ бирөөлөр өз жолун таппайт. Швейнидер иштей берет. Ушундай сонун эжекелер бар, кыздар бар. Швейнидер эртеден кечке 12 саат, 18 саат иштешет. Ошол кыз саймачылар бар да. Саймачы өзүнчө сайма тартып, өзүнчө бир керемет жасай турган кыздар бар. Башка бир нерсени токуй турган бар, топчу жасай тургандар бар. Жанагы шөкөлөлөр жасай тургандар бар. Ошолордон көптүрлүк несебинен биз касиеттерибиз ача албай аткандар ошондон. Кээ бир уста балдар бар. Устак иштеп калган, а негизи комуз чапчылар бар. Өрчүлөр бар. Жанагы куюшкандарды. Ошолор өз багытын багыттай албай калгандан ошого кетип калган да. Сиз келген илдеттерге кандай диагноз коюп өзүңүз кое аласызбы? Өзүм коем. Мен медицинанын диагнозуна макул эмесмин. Мен алар койсо коюп келсик деп коем. Бирөө айтты десе эле макул деп коем. Мен өзүмдүн диагнозумду коем, алардыкы мен билбейм дейм. Алар мүмкүн өзүнүн деңгээлинде койгон чыгар, мүмкүн менден жогору чыгар, мүмкүн менден төмөн чыгар, мен билбейм деп туруп тамырын кармайм. Өзүм диагноз коем, төлгөмдү ачам. Анан ооба деп макул болушат. Макул болсо өзүнүн жумушу. Бирок мен өзүмдүн диагнозумду точно кое алам. Биоэнергия жөнүндө кеп кылсаңыз. Биоэнергия бул жанагы айтып атпаймынбы, Исанын леби деп. Биоэнергетика. Мындан жанагы кээ бирөөлөрдүн энергетикалары кара ак энергия болот. Ошол жанагы кара энергия күчөп кеткенде адамдардын жолу бузулат. То есть ак кара теңдер. Мисалы үчүн илгери куржун арткан эмени көрдүңөр беле? Малга эме атка же эшекке артканда бир жагына туз артып, бир жагына ун артып койсоңуз эмне болуп калат? Туз арткан жагы ооп калабы? Ошол сыяктуу кара энергия көп болгон жагы ооп кетет. Ошону теңдеш үчүн жана биоэнергетика менен масса укалоо, массаж жасайбыз. Анан ошолор менен ыраттап беребиз. Бирөөнүн башы ооруйт, бирөөнүн бели ооруйт, бирөөнүн да буту ооруйт. Муун ооруларына кандай карайсыз? Суставды толук айыктыра алабыз. Өзүнө үйрөтөбүз. Мен айыктырбайм, өздөрү айыктырат. Мен өзүнө үйрөтүп коем. Ал менден келип кайра келе бермек беле.
бир үйлөндү, доканс үйрөнүш керек. 99га чыкканга чейин жашнага мындай жакшы жүрүш керек. Муун сустав ооруларынын баары жакшы болот. Сууктап калгандар бар, бутуну сыганы бар, энергияларын айтып атпаймынбы, жана ысык суукка эметип калат. Кээ бирөөлөр суукка вообще чалдыккандар бар. Баса албай калгандар бар. Бөйлөктөрүнөн баса албай калгандар бар, систит болуп, энурез болуп, булардын баарын оңдоого мүмкүнчүлүктөр бар. Siz şam jagасызбы, жана аса таяк илгери бир элдиктер бар, аса таяк менен ардачы эле. Мына аса таягыбыз бар. Мына Аллаху деген. Бул ата бабалар Алланы мактаганда, Кудайды мактап, Кудайга алып коюп жүрүшөт. Жана дуана келсе эшиктен шайтан качат, эшиктен де илгерки убакта ушундай болчу эмес беле. Ошол жолдо, ошол методикаларды колдонобуз. Шам жагабыз. Ошо шамда деле ошол ар кимдин психологиясына жараша мамиле кылабыз. Анан жанагы аяндар ошо жерде айтылат да. Негизиске кандай илдетке кабылганда көбүрөөк кайрылат? Жан дүйнө чарчагандар. Жан дүйнө чарчап, турмуштан чарчап, жолу болбой, багытын таппагандар келет. Ошолорду оңдойбуз. Андан кийин көбүнчө муун оорулар, суставтардын баарын оңдойбуз. Анан жана кыргызчылык деп айтышып атпайбы, жана өзүнүн багытын таппай калгандар. Анан кыргызчылык бар деп коет го. Ал кыргызчылык деген ошол, жана өзүнүн эле багытын туура тапкан кишилер ошол туура болот. Дайыма өзүнүн да нервный стресстер болот, депрессияга түшкөндөр келет. Алар чыгасып, анан арактан арылуучулар көбүрөөк келет. Арактан арылса жардам беребиз акка. Эми сөз кишини аяктап баратат. Орозонун учурунда отурабыз. Орозо жөнүндө эле бир эки кеп коюңуз. Эми орозо бул өтө зарыл нерсе, жакшы нерсе. Бул исламда, ислам дининдегилер, мусулмандардын баардыгы орозо кармайт. Бул орозо 30 күндүк орозо, бир жылда бир жолу кармап турат. Пайгамбарлар ушу биринчи күндөрү, экинчи күндөрү кармагандар болгон экен. Жана ниет орозо деген болот. Ар ким орозо күндөрү эмес, башка күндөрү. Бул аскачылык. Асарчы эме кармаш керек да. Денедеги ашык тамактанууну токтотуш керек. Бул орозо эң туура. Канча тамакты орозонун учурунда аз тамак ичиш керек. Орозо кармадым деп алып туруп, анан кечинде орозодо 5 бармакты кайнатып, дасторкон менен жегенде ал орозо эмес. Орозо кармаган киши аз тамак ичиш керек. Кечки орозо кармадың, кечинде суу менен ич, андан кийин бир аз тамак ич, анан кийин жатарда кичине ич, зордукта аз. Канча аз ичсең, ошончолук орозо эффективдүү болот. Бул антпесе болбойт. Анткени организм өзүн өзү дарылаш керек. Организмде жана паразиттер көп болот. Паразиттер жеш керек. Жана канда бар, денеде бар, ашказанда бар, иче карында бар. Ушулардын баардыгы жыргап сенин келген тамагыңды жебей, ал жерде бирин жеп туруп, сени тазалаш керек. Ошон. Андан башка бул тамак эле жөнүндө. Андан башка орозонун жакшы нерсеси жакшы ниетте. Адамда жакшы ойлонуш керек. Ошол орозонун учурунда бирөөдү капа калсаң кечирим сураш керек. Өзүң кечиришиң керек, бирөөгө капа болуп жүрсөң. Катуу сүйлөбөш керек, урушпаш керек, араздашпаш керек, араздашкандар табыш керек. Анан орозодо эле болуп, анан башка 11 айда мушташып кетпеш керек. Ошол темпте кандай үйрөнсөң, ошону адат кылганга бул өзү жакшы нерсе. Ушул орозодогудай жүрүш керек да, жыл бою. Орозодогудай жүрүш керек. Мунун өзү бул жакшы нерсе. Бул тарбия. Дене тарбия, анан акыл эс тарбия. Орозонун эң улуусу ушунда да. Сөзүнүн акыркы суроосун жакшы тилек жарымырыз деп элге калып айтып койсоңуз. Эми орозонун күнүндө келип атсыңар. Элге ошо кармаган орозолор кабыл болсун. Кандай орозонун талаптары болсо ошону толук аткарганга ар бирине Кудай насип берсин. Ушул орозонун учурунда биздин кыргыз элибиз, жалпы элибизде ар биринин үйүндө оту күйсүн, очогу жансын, чамырактары бийик болсун, ууктары узун болсун,
бала бакырасыздар ыймандуу болсун, бактылуу карлыкка жетели. Ар бир кыргыз бактылуу карлыкка жетишке Кудай Таала насип берсин. Ар бир адам зат жакшы жашап өткөнгө, ыймандуу жашап өткөнгө Кудай Таала насип берсин. Андан башка өлкөгө да сурай турганым ушул кыргыз элинин байрагы улабасын, байрагы бийик болсун. Айкөл Манасатабыздын касиеттери колдоп, эли журтубуздун жалпы адамгерчилиги өйдө болуп, ушак айыңдан, жаладоодон бирибизди аяп, кыргыз элисинин түбөлүгүн түптүүлүгүн бекемдөөгө ар бир кыргызга насип берсин. Рахмат маегиңизге. Дареги алдында жазылып турат, кайрылуу санаңыздар болот. Ишиңиздүү болсун, бакыттуу болсун.